Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирден назар апталык берүүсү. Студияда мен Асанбек Каракозоев. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача анонсу. Президенттик шайлоону өткөрүүгө даярдыктар бүттү. Кемчилдиктер кетпейби? Бүгүн жымжырттык күнү. 15 октябрда президентти шайлайбыз. Өзбекстан менен чек аранын ачылышы алма баасын көтөрдү. Дыйкандар маарый баштады. Кыргызстанда автокырсыктардын басымдуу бөлүгү Ош-Бишкек жолунда катталып жатат. Бирден эле линия болгону үчүн эмеспи? ФИФАнын $1 миллион Ошто футбол академиясы ачылды. Эми эл аралык деңгээлдеги футболчулар тарбияланып чыгат. Президенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү аяктады. Бир айдан ашык убакытта талапкерлер өлкө аймактарын кыдырып, маалымат каражаттары аркылуу өздөрүнүн программаларын тааныштырышты. Бүгүн 14 октябрь жымжырттык күнү деп жарыяланып, үгүт өнөктүгү жүргүзүүгө тыюу салынат. Алгач жарышка расмий 13 талапкер катталып, анын экөө жакында өз каалоосу менен талапкерлигин алып ташташкан. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоону өткөрүүгө уюштуруу иштерин аяктап, тиешелүү иш-чараларды жүргүзгөн. Бул ал күнү бардык шайлоо тилкелеринде коомдук тартиптик күч органдары жана элдик кошуунун өкүлдөрү көзөмөлдөп турушмакчы. Учурда аймактарга бюллетендер толук түрдө жеткирилген. 15 октябрь кыргызстандыктар үчүн тарыхый дата. Анткени эгемендик жылдардан бери биринчи жолу өлкө башчы мөөнөтүн толук аяктап, кызматын тынчтык жолу менен өткөрүп берүү алдында. Мындай саясий өнөктүктү ачык, калыс жана уюштургандыкта өткөрүү Борбордук шайлоо комиссиясына жүктөлгөн. Тиешелүү орган бардык иш-чараларды жүргүзүп, шайлоого толук кандуу даяр. Акыркы шайлоо өткөрүүчү тизмеси мамлекеттик каттоо кызматынан алып, даярдалып, бардык шайлоо участкаларында ошол республика боюнча уюштурулган 2375 шайлоо участкага акыркы шайлоочулардын тизмеси жеткирилди. Алар мөөрлөр басылып, шунурланып жеткирилди. Ал эми автоматтык эсептегич урналар жана идентификация өткөрчү биздин техникалык жабдыктардын бардыгы тестирлөөдөн өткөзүп, азыркы күндө жерлерде ар бир шайлоо участкасында турат. Өлкө боюнча 2375 шайлоо тилкеси ачылган. Шайлоо комиссиялары тиешелүү имараттар менен камсыз болуп, кызматкерлер шайлоочуларды тейлөө боюнча атайын окутуулардан өтүшкөн. Ал эми коомдук коопсуздукту сактоо максатында Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында атайын жумушчу топ түзүлгөн. Тез арада ыкчам чара көрүү боюнча атайын жумушчу топ түзүлгөн. Алар Борбордук шайлоо комиссиясынын жана аймактык шайлоо комиссияларынын астында түзүлгөн. Аларды шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жетектейт. Ал жумушчу топтун составына укук коргоо органдардын, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тартылган. Алар жерлерде ошол добуш сатып алуу, добуш берүү процедураларынын эрежелерин так сакталышын көзөмөл жүргүзөт. Шайлоо күнү талапкерлер тарабынан добуш сатып алуу же башка мыйзам бузуу фактылары катталышы мүмкүн. Мындай учурда жарандар социалдык желелер аркылуу маалыматты Борбордук шайлоо комиссиясына жана күч органдарынын ишенимдүү телефондоруна кабарласа болот. Бул шайлоо жарыянын тынч, таза өтүшүнө өлгө түзүп, мамлекеттин туруктуулугуна салым кошот. Добуш сатпай, андан тышкары мына азыр эгерде компаниялар же болбосо мамлекеттик кызматкерлерди ушинтип мажбурлап ушундай эме кылса, сөзсүз түрдө укук коргоо органдарына кайрылыш керек болот да. Ал күнү эл аралык байкоочулар менен катар жергиликтүү уюмдар дагы шайлоого көзөмөл салат. Мындан сырткары ар бир талапкердин колдоочулары шайлоо тилкелеринде отурушат. Буга чейин үгүт өнөктүгүнө байкоо жүргүзүп келген Таза шайлоо уюму шайлоонун жүрүшүнө көз салат. Биздин байкоочулар көбүнчө ошол шайлоо участогунун ичинде кечке чейин отурбайт. Ошол эле учурда алар сыртка чыгып, ошол тегерек четте мыйзам бузуу болгон жокпу, жана ошо добуштарды сатып алуу болгон жокпу. Анткени ошо биздин шайлоо процессинде эң көйгөйлүү маселелердин бири болгон бул эми добуштарды сатып алуу маселеси болуп турат да. Алдыдагы шайлоо өлкөнүн тагдырын аныктай турган кадам. Андыктан жарандык коом шайлоочуларды добуштарын сатпай, татыктуу талапкерге добуш берүүгө үндөйт. Ошондуктан ар бир кыргызстандык бул күнү четте калбай, өз тандоосун жасашы зарыл. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Бүгүн үгүт өнөктүгү аяктап, 14 октябрь жымжырттык күнү жарыяланды. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Бишкек шаары.
Ош шаары жана облусунда да шайлоо жараянына даярдыктар аяктады. Анын алкагында ар бир тилкеге шайлоочулардын акыркы тизмелери тактачаларга илинип чыкты. Эми жарандар алгач өзүн тизмеден текшерип, анан добуш берүүгө катыша алышат. Ошондой эле урунналар менен кошо интернет жабдуулары дагы текшерилди. Себеби добуш берүүнүн жыйынтыктары дароо борбордук шайлоо комиссиясына жиберилип турмакчы. Муну менен кечки саат 8-ден 5-10 мүнөт өткөндөн кийин эле БШКнын сайты аркылуу кайсыл талапкер канча добушка ээ болуп жаткандыгын билүүгө мүмкүнчүлүк жаралды. Өлкө башчысын тандоодогу өзгөчөлүктөр тууралуу кененирээк Нуржамал Баргыбаева кеп салат. 2 күндөн кийин өтчү президенттик тандоого Ош шаары жана облусунан шайлоочулардын саны аныкталды. Тагыраагы облустан 588.378 жаран, шаар боюнча 158.346 шайлоочу добуш берет. Акыркы тизме катталган аймагына карап, участкалардагы маалыматтык борборлорго илинди. Бул кадам шайлоо мыйзамына толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизилгендин негизинде иштелип чыккан. Себеби жарандар өзүн тизмеден текшерип, ошонун негизинде добуш берүүгө катышаары анык болот. Бул жерде шайлоочулардан бара албайм же оорулуумун, ошо добуш берүү күнү барганга мүмкүнчүлүгүм жок дегендер өзүнүн арызын ташташат дагы. Анан ошол арызынын негизинде реестр түзүлөт. Ошол реестри дагы кошо ошол жерге илинет да. Ошондой эле жарандарды идентификациядан өткөрүүчү аппарат тилкелерге жеткирилди. Андан шайлоочулардын өздүгү баш бармагы менен текшерилип келчү. Бирок маалыматы бар туруп монитордон чыкпагандар да кездешкен. Эми 10 жолку текшерүүдө шайлоочунун өздүгү бармак изинен такталбаса, жүзү аркылуу көзөмөлдөнөт. Мамлекеттик каттоо кызматы эгерде бир нече жолу шайлоочу колунун изинин, бармагынын изи менен идентификациядан өтө албаса, анда жүзүнүн параметрлери боюнча идентификация өткөрүү механизмин киргизишти. Ошол биздин ошол акыркы кабыл алган технологиялардын негизинде добуш берүүнү уюштурабыз. Алары да жабдууларга жооптуу адистер автоматтык урналардын иштешин көзөмөлдөп жатышат. Ар 2 саат сайын 10 бюллетень салынып, жыйынтыктары БШКга маалымдалууда. Урналар менен кошо интернет модемдери да көзөмөлдөнгөн. Шайлоо күнү бул техникалардын кынтыксыз иштөөсү маанилүү. Себеби добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча протоколдор дароо шайлоо комиссиясына жиберилип турат. Урнанын жакшы иштөө үчүн температура 20 градустан төмөн болбошу зарыл. Азыркы учурда 20 градустан төмөн эмес, эч кандай бизге тоскоолдук болгон жок, баары жакшы иштеп атат. Добуш берүү мыйзамына киргизилген бул өзгөртүүлөр боюнча көз карандысыз жана эл аралык байкоочуларды шайлоо комиссиялары кабардар кылышууда. Анткени шайлоо өнөктүгүнүн жүрүшүн дыккат көзөмөлгө алып, баа берип турушмай болду. Эртең мисалы көчмөн урна менен шайлоо учаскасынын сырткары жерде добуш берүү өткөрүлөт. Ага катышат. Ал эми 15 күнү ошол шайлоо участкаларында добуш берүүнүн баарын байкап, шайлоонун жыйынтыгына чейин, чыгарганга чейин баарын көрүп кетишет. Негизгиси ар бир участоктарга электр тогун кармап туруучу техникалык жабдуулар жеткирилди. Шайлоо күнү жарык берүүгө чектөө киргизилсе, кошумча генераторлар 2 саат электр тогу менен камсыздап турат. Эртең өлкө президентинин тандап алуу үчүн добуш берүү жараяны башталат. Тагыраагы мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана кары картаңдар үйүнөн туруп добуш беришет. Ал үчүн участоктарда көчмө урналары даярдалган. Ал эми 15 октябрь күнү таңкы саат 8-ден баштап өлкө боюнча шайлоо тилкелери эшигин ачат. Нуржамал Баргыбаева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак. Кыргызстан-Казакстан чекарасындагы абал бир аз өзгөрдү. Суткалап турган элдин саны акырында азая баштаган, бирок нааразычылыктар дале бар. Буга чейин оор жүк ташуучу жана жеңил автоунaalар жарым саатта бирден өтүп атса, азыр жашылча жемиш алып бараткандар бат-баттан өтө баштады. Кырдаалды жөнгө салуу боюнча өкмөт башчысы Сапар Исаков Сочиде Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, көйгөй тез арада чечилери кабарланган, бирок Казакстандын айрым маалымат каражаттары жолугушуу болбогондугун айтып чыгышты. Гүлзара Бакаева кеп калат. Кыргызстан-Казакстан чегарасынын ак жол өткөрмө бекетинде жүздөгөн эл кезек күтүүдө. Арасында кары картаңдар, жаш балдар жана оорлуу адамдар бар. Демейде тоскоолдуксуз өткөн жарандар 3 күндөн бери жаралган абалга түшүнбөй турушат. 2 күндөн бери жол жабык, эмне себептен экенин билбейт. Мен айткым келет, ушу карапайым элдерде эч кандай күнөө жок. Мурдагыдай казак-кыргыз ынтымагы улана бериш керек. Кезек күткөндөрдүн катарында казакстандыктар да кездешет. Бир канча сааттан бери өтө албай турган жарандар келип чыккан көйгөйдү алдыдагы президенттик шайлоого байланыштырса, айрымдары эки өлкө башчыларынын жеке таарынычтарынан улам жаралды деген пикирде. Саат 9-да кеге мүнөсү
Міне сағат қанша болды қазір? Осы уақытқа дейін алып тұрмыз. Кыргызстан бажы биримдигине киргенден бери Казакстан аркылуу товарларды эркин экспорттоду. Мындан сырткары майда ишкерди көнүгүп, дыйкандар товарларын түз сатууга мүмкүнчүлүк алышкан. 3 күндөн бери жаралган кырдаал бул тармакта эмгектенгендерди түшөлттү. Анткени жашылча жемиш саткандар өткөрмө бекеттеринде суткалап тургандыктан товарлары жарактан чыгуу коркунучунда. Алма менен эме туршадан көп деле коркпой элем, тиги турникамды сатып алгам да. Аны кандай кылам, ал эрип кетсе мага ким жооп берет ага? 17-18 сағат болды осы жерде тұрғанымызға. Товарымыз быстропорченный товар, виноград. Біздің товарымыз құрса кім жауап береді? Учурда бул кырдаалга коомчулукта кабатыр болууда. Бүгүн казак диаспорасы маалымат жыйын куруп, анда элди бүгүнкү кырдаалды түшүнүү менен кабыл алууга чакырышты. Буга бизнес өкүлдөрү да чогулуп, чек арадагы абал ата мекендик ишкерлердин ишин орлотуп, экономикага зыян келтирип жатканын айтышты. Учурда кетирилген зыяндын так эсебин айтуу кыйын. Бирок бул тез арада чечилбесе, чыгымдардын көлөмү өсүшү мүмкүн. Биз эки тараптын тең тиешелүү мекеме кызматкерлерин жөнөкөй жарандар туш болгон маселени чечип берүүсүн суранабыз. Өкмөттүн тапшырмасы менен кезек күткөндөргө бир маал ысык тамак берилип, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп жатат. Кырдаалды жөнгө салуу максатында премьер-министр Сапар Исаков Сочи шаарында Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев менен жолугуп, маселени чечкендигин маалымдаган. Бирок айрым талдоочулар Казакстан азырынча эч кандай расмий билдирүү жасай электигин айтышууда. Өкмөт пресс кызматы атайын билдирүү жасады. Мынаки Назарбаев буйрук берди, ошол чек ара маселеси чечилсин деп ошондой тапшырма берди депчи. Бирок бир дагы казактын маалымат булагы муну тастыктаган жок. Расмий Астанадагы бул жөнүндө эч кандай маалымат билдирген жок. Өткөрмө бекеттерде кезек күткөн жарандардын бийликтен күткөн үмүтү чоң. Тез арада абалды жөнгө салып, чек араны мурунку абалына келтирүүнү өтүнүшөт. Учурда Кыргыз өкмөтү кырдаалды жөнгө салуу үчүн казак тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдө. Азырынча анык жооп кабарлана элек. Кыргыз-казак чек арасында ак жол өткөрмө бекетинде автоунаалардын тыгыны бүгүн да азайган жок. Жарым саат сайын бирден унаа өткөрүлүп, суткалап турган унаалардын саны арбыган. Бул учурда жөө жүргүнчүлөрдүн кезек күтүүсү да жаралууда. Мындай маселени тез арада чечпесе, элдин күтүүсү мындан да көбөйүшү ыктымал. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак Чүй облусу. Өзбекстан менен чек аранын ачылышына алма баасын көтөрдү. Баткенде алма терими башталып, алды экспортко чыгууда. Багбандар буга чейин Тажикстанга экспорттосо, быйыл Өзбекстанга дагы өткөрү башташты. Бул жылы түшүм жылдагыдан азыраак болгону менен 5 сомго кымбат. Учурда Баткен районунда 500 гектар алма аянтынын 90% жыйналды. Кененирээк кабарчыбыз. Баткендин Карабулак айылынын тургуну Алихан Эгембердиев 25 жылдан бери алма өстүрүп багбанчылык кылат. 1 гектар алма багынан жылына 15 тоннадай түшүм алат. Алманын 3 түрүн өстүргөн багбан бир мезгилде 500 000 сомго чейин киреше табат. Учурда алма багынын 50% жыйналып, түшүмдү сатууга камынып жаткан чагы. Өзбек туугандар менен чек аранын ачылганы, өзбек туугандар күн алыс келип, биздеги мо алмаларга айрыкча Карабулак айылга кичине баанын жогорулашын шарт түзүлүп атат да. Жок эле дегенде азыр былтыркы жылга караганда 10%ке жогору болду. Быйыл түшүм аз болгону менен баа жылдагыдан бир аз жогору. Өзбекстан менен чек ара ачылып, кардарлардын саны артты. Буга чейин Тажикстанга экспорттоп келген багбандар эми Өзбекстанга да чыгарууда. Өткөн жылы алманын эң өтүмдүү сорту 20 сомдон 22 сомго чейин бааланган. Ал эми быйыл 5-6 сомго кымбат сатылып жатат. Алма сорту Крипсондун өтүмдүүлүгү жогору болгондуктан учурда 25 сомдон 27 сомго чейин бааланууда. Ал эми сиздер көрүп турган мына ушул бир түп дарактан 150 килограммга чейин түшүм алууга болот. Дыйканга кайрылып болсо кичине жогорураак кылып саткан жакшы. 27-тен оптумга бүрскүн келет, түшүрүп коюң деди. Мына азыр рабочийлар түшүрдү. Айрыкча мына крипсондор эмпишти. Мына каралып кеткен, кара эмес бул, так мындай токкузул. Баткен районундагы 500 гектар аянтта алма бактар өстүрүлөт. Жылына 3,5 миң тоннага чейин түшүм жыйналат. Анын 25-30% жеке ишкерлер тарабынан Орусия, Тажикстан жана Өзбекстанга чыгат. Райондо учурда алманын 90% жыйналып, ишкерлер аркылуу экспортко чыгып жатат. Россияда кетет. Мына биздин азыр алма негизинен биз мына тоолуу аймактарда Дара айыл өкмөтүдөн, Кыштут айыл өкмөтүдө, анан мына Ак Татыр айыл өкмөтүндө болот негизинен алмалар. Эмки жылы тамчылатып сугаруу ыкмасы менен кооперативдерди түзүп, алма экспорттоону жолго коюу жагы пландалууда. Ал үчүн жерлерде дыйкандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл экенин жергиликтүү бийлик кошумчалады. Кошумчалай кетсек, Баткен районунда алманын Семеренко, Крипсон, Золотой Грин жана Превосход түрлөрү кеңири жайылган. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.
6-7 октябрь күндөрү Кыргызстанда Өзбекстандын маданият күндөрү өттү. Анда Бишкек жана Ош шаарларында коңшу өлкөнүн 70ке жакын маданият кызматкерлери келип, өзбек тасмасын көрсөтүштү. Кечке жук коңшу өлкөнүн популярдуу ырчыларынын катышуусунда концерт өткөрүлдү. Маданият күндөрүнүн жүрүшүнөн Бегимай Асанова кеп кылат. Нет, мой повелитель. Я недостойна такой чести. Семете кинотеатрына жыйма толгон эл өзбек фильмин көрүү үчүн келишкен. Маданият күндөрүнүн алкагында коңшу өлкө атайын Айдагы кыз аталышындагы тасманы тандап алышкан. Анткени аталган тасма айрыкча жаштарды мекенди сүйүүгө үндөйт экен. Чет эл фильмлери, мисалы Гарри Поттер. Чет элдик фильмдердин, айрыкча Гарри Поттер, Жумонг фильмдерин биздин жаштар кумир тутуп алышкан. Ошондуктан өзүбүздүн элдин каармандарын эстеп, мекенди сүйүшсүн деп ушул фантастика фильмди тарттык. Болушу мүмкүн эмес. Фантастика жанрындагы тасма татаал эмгекти талап кылган. Анимация, боектор менен монтаждоого жалпы 2 жыл убакыт кетти. Чыгымында миллиард сумду талап кылган. Сценарий боюнча тынч жашап жаткан Саранг шаарына душмандар бастырып келип, карапайым элди эзип кыйнайт. Ачарчылыкта туткунда жаткан карапайым элди 20 жылдай убакыттан соң айкыз куткарып, кайрадан тынч жашоо уланат. Смерть тебе, ведьма. Жаман адамдарды жакшы адамдардан куткарып калар экен. Биз курсанбыз. Мына шу Биз кубанычтабыз. Ушундай фильмдер керек болчу. Эки элдин достугу бекем болсун. Ар дайым маданий иш-чаралар көп болуп турсун. Бизге келип, халкны курсант кылып, Айкыз урушат экен, жампыз урушат экен. Жаман адамдарды жок кылышат экен. Өзбекстандын маданият министринин биринчи орун басары баш болгон 70ке жакын кызматкерлер алгач Бишкек шаарында болушкан. Кыргызстан тарап менен кино жаатында жемиштүү сүйлөшүүлөр жүрүп, биргелешип фильм тартуу пландалган. Мындай ыкма Союз мезгилинде да колдонулуп, эки элдин өнөр адамдары бир нече фильмдерди жаратып алкоого татыган болчу. Ошол эле биздин Бакен Кыдыкеева, Сүймөнкул Чокморов, Болот Бейшеналиев, Өзбекстандын мыкты кинорежиссерлору Али Хамраев, Ишмухаммедов, Ярматовтардын фильмдеринин бардыгына качты бардыгында башкы ролдордо ойношкон да. Алардын Диларам Камбаровасы, Рустам Сабдуллаев, ким Шукурат сыяктуу мыкты актерлору биздин кыргыз фильмдерде көп ойношкон. Коңшу өлкөнүн маданият күндөрүнүн алкагында концерттик программа уюштурулган. Гала концерт Ош улуттук драма театрында өтүп, ага Өзбекстан, Навбахор би ансамблдери, Өзбекстандын эл артисттери Азатбек Назарбеков, Зулайка Байханова, Мунажат Юлчиева, эмгек сиңирген артисттер Алишер Турдиев, Юлдуз Турдиева, Жанисбек Пиязов, Улукбек Рахматуллаев жана башкалар өнөрүн тартуулашты. Очень приятная такая теплая атмосфера. Кыргыз калкы келгенибизде эле жылуу маанайда тосуп алышты. Бул бизге аябай жагымдуу болду. Эми достугубуз дагы да бекем болсун. Биз маданият кызматкерлери карым катнашта жүрөлү. Мы дружили долго и крепко. Программанын алкагында бир гана өзбек тилинде эмес, кыргыз тилинде да чыгармалар аткарылды. Маселен, Өзбекстандагы Шухрат медалынын ээси Шерзот Набиходжаев кыргыз элинин Сарой чыгармасын мыкты аткарып, элдин алкышына татыды. Кардош калп болгондон кийин биздин тилибиз окшош. Ошол үчүн бул чыгарманы аткарганда кыйналбадым. Тескерисинче эргүү алдым. Маза кылып өттүм. Концерттин алкагында орус, корей, англис, француз тилдеринде да чыгармалар аткарылды. 3 саатка созулган кечеге 2000ге чукул көрүүчүлөр катышып, колдоп коштоп отурушту. 2 күнгө созулган иш-чара мыкты деңгээлде өтүп, көрүүчүлөр өздөрүнүн активдүүлүгүн көрсөтүштү. Маалым болгондой, келээрки жылы Кыргызстандын маданият күндөрү Өзбекстанда да өтөт. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак.
Кыргызстанда мамлекеттик электрондук кызматтар порталы ачылды. Тагыраагы эми жарандар портал чекит, таза коом чекит KG дареги аркылуу үйүндө отуруп алып эле паспорт, никеге каттоого туруп же айдоочулук күбөлүгүн алууга болот. Буга чейин жарандар бул сыяктуу бир нече кызматтарды пайдалануу үчүн атайын кезекке туруп келишчү. Эми жаңы мүмкүнчүлүк элдин түйшүгүн жеңилдетмекчи. Паспорт алуу, никеге каттоого коюу же айдоочулук күбөлүгүн берген мекемелерде кезекке туруулар 2 күнгө созулуп кетет. Айрым учурда кезек күткөндөр эртелиге чубара тартышат. Айрымдар мындай күтүүлөрдөн тажап тиешелүү кызматкерлерге акча берип, коррупциялык жол менен жумуштарын жеңилдеткен учурлар жок эмес. Бул көйгөй жакынкы 10 жылда жемкорлуктун күчөшүнө себеп болуп жатканы айтылып келет. Эми мындай көйгөйлөргө чектөөлөр коюлду. Каттоого туруудан тарта паспорт алганга чейин 14 мамлекеттик кызматка электрондук портал ачылды. Тагыраагы жарандар портал чекит, таза коом чекит KG дареги аркылуу үйдө никени каттоого, арыз берүү, жашаган жери боюнча каттоого туруу, дарек кагазын алууга мүмкүндүк болот. Ал үчүн таза коом долбоорунун алкагында электрондук формат ишке киргизилди. Я вставляю паспорт в свой раздел, войти через соответствующий ID. И я сейчас регистрация, да, это Ленинский район. Бул кызматты пайдалануу үчүн жарандардын биометрикалык паспорту болушу керек. Анткени электрондук арыз даттануучуларга кол коюу идентификацияны талап кылат. Учурда өлкө боюнча 3,5 миллионго жакын кыргызстандык мындай мүмкүнчүлүгү бар. Портал аркылуу бардык төлөмдөрдү атургай онлайн жеткирүүлөрдүн акысындагы төлөөгө болот. Ал банктык карталардын жана мобилдик капчыктын кызматтарын дагы камтыган. Мамлекеттик электрондук кызматтар порталынын зарылдыгын 1,5 жыл мурда президент Алмазбек Атамбаев белгилеп, демилге көтөргөн. Бүгүн анын натыйжасы болуп таза коом программасынын алкагында түзүлдү. Максаты жарандар менен мамлекеттик органдардын алакасын электрондоштуруу. Кызматтарды алуу үчүн жарандардын колунда электрондук идентификациялык карта болуш керек. Идентификациялык картада сиздерге маалым болгондой жарандарга акысыз санариптик колтамга жазылган. Ал аркылуу деген системага атайын жана идентификация процедурасынан өтүп, жаран коопсуздукту эске алуу менен системага кирип, ошол жерден өзүнүн жана электрондук арыздарды толтуруп, ошолорду санариптик колтамгасы менен колун коюп, анан кызмат алууга мүмкүнчүлүк ачылды. Бүгүн башталган бирдиктүү порталдын бет ачарына министрлик, ведомстволордун жетекчилери, Кыргызстандын аккредитация алган эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Эске салсак, мындай ыкма башка өнүккөн өлкөлөрдө өз жемишин берип, коррупциялык аракеттерге тиешелүү деңгээлде чекит коюлган. Жалал Абад облусунда автокырсыктардын басымдуу бөлүгү Ош-Бишкек автоунаа жолунда катталып жатат. Айрыкча Каракөл, Базар-Коргон жана Токтогул райондорунда көбүрөөк. Тиешелүү кызмат областагы республикалык деңгээлдеги жолдун 7 аймагын өтө кооптуу деп тапкан. Тагыраагы тоо аралап өткөн бурулуштар коркунучтуу. Теманын уланысы Кылымжан Азамат кызынын материалында. Акыркы автокырсык 8 октябрда катталып 5 кишинин өмүрүн алды. Кырсык Бишкек Ош жолунун 423 чакырымында Жалал Абад облусунун Каракөл шаарына жакын жерде жүз берген. Облустук кайгылуу милициядан кабарлашкандай, кандуу кырсыктар айрыкча республикалык деңгээлдеги жолдо катталууда. Ош-Бишкек автожолунда өткөн жылы 9 айда 66 жол кырсыгы катталса, быйыл сентябрга карата ушул көрсөткүч сакталды. Ал эми кырсыкка учурап денесинен жаракат алгандардын саны 92 адам болсо, көрсөткүч өткөн жылга салыштырмалуу 5 учурга азайган. Жол кырсыгынан 2016 жылы шаар ичинде 4 адам каза болсо, быйыл 3 адамдын өмүрү кыйылды. Жалал Абад облусу боюнча 9 айдын жыйынтыгы менен 455 жол кырсыгы катталган. Андан 807 адам ар кандай жаракат алган. Автокырсыктын кесепетинен 95 адам каза болгон. Ал эми адам өмүрүн алган кырсыктардын басымдуусу Ош-Бишкек автожолуна караштуу аймакта катталууда. Кандай болбосун, жол кырсыгынын негизги эле себеби жол эрежесин так сактабагандык. Бирок бул нерсени айрым айдоочулар четке кагат. Анткени жол кырсыгына жолдун тардыгы да себеп. Автотрасса бир эле линиялуу, ошон үчүн оор жүк ташуучу унаа менен жеңил автоолор жол талашып калышат. Башка мамлекеттерде 3 полоса, 4 полоса бар. Бириси
бир полосада грузовой жүрсө, экинчиде мына стептер жүрсө, үчүнчүдө жеңил машиналар жүрө турган жол болсо, анда бизде мындай авария болмок эмес. Ылдамдык менен жүргөнгө биздин жол возможность жок. Ош-Бишкек жолунун жалпы узундугу 678 чакырым, анын 380 чакырым аралыгы Жалал-Абад облусуна карайт. Андагы кырсык көп катталчу аймактар тоо аралаган бурулуштарда катталат. Аталган аралыкта негизинен 7 өтө кооптуу аймак бар. Профилактикалык видеороликтерди даярдашты. Ошондой эле ушул эң көп жол кырсыктары, адам өлүмдөрү кездешкен Ош-Бишкек автоунаа жолуна кошумча күчтөр тартылды, башка областтарданчы. Жол кырсыктарынын алдын алуу максатында тийиштүү кызматтар тарабынан Ош-Бишкек жолунун боюндагы посттор көбөйтүлгөн. Тактап айтсак, учурда 15ке жакын жол коопсуздугун караган тосмо бар. Ички иштер министрлиги автокырсыктарды азайтуу үчүн өлкө аймагынан кошумча жол сакчыларын тарткан. Кылымжан Азамат кызы, Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал-Абад облусу. Дача суудагы учак кырсыгына жабыркагандарга кенемте толук төлөндү. Буга чейин өкмөт элден топтолгон 103 миллион сомду бөлүштүргөн. Ал эми Түркиядан келген акча жабырлануучулардын жакында банктык эсептерине которулган. Бирок айрымдары өкмөттүк комиссиянын жана жергиликтүү активдердин ишине нааразы болушууда. Анткени акча жапа чеккендерге калыс бөлүнбөй, өз ара пикир келишпестиктерди жаратып жатат. Кененирээк жеринен кабарчыбыз Гүлзара Бакаева кеп кылат. Жыл башындагы кыргашалуу кырсык бейкүнүү адамдардын өмүрүн алып, айрымдарды турак жайсыз калтырды. Буга кыргызстандыктар кайдыгер карабай, колдон келген материалдык, моралдык жардам көрсөтүштү. Өкмөт болсо жабыркагандарга жетиштүү кенемте төлөөнөрүн убадалаган. Президенттин чечими менен ар бир үй бүлөгө, жабыр тарткан үй бүлөгө 100 000 сомдон бөлүнгөн. Өкмөт башчыбыздын чечими менен 70 000 сомдон ошол ар бир үй бүлөгө бөлүндү. Мындан улам өкмөттүк комиссия иштеп, кырсыктан жабыр тарткандардын чыгымын тактаган. Алгач элден жыйналган 103 миллион сом жабырлануучуларга берилген. Ал эми Түркиядан келген каражат каза тапкандардын жакындарына жана материалдык жактан жабыр тарткандарга бөлүндү. Акча ар биринин банктык эсептерине которулуп, жабырлануучулардын өтүнүчү менен суммасы сыр сакталган. Бардык жабыр тарткан жарандар үйлүү жайлуу болушту. Өзлөрүнүн баа каалаган мүлктөрүн алышты. Булардын баары тең ошол биздин өкмөттүк комиссиянын көзөмөлүндө алар жардам берип, документтерди туура толтуруу, туура өзлөрүнө каттап алуу боюнча дагы баардык мамлекеттик органдар жардам берди. Өкмөттүк комиссия чыгарган кортунду айрым жабырлануучуларды канааттандырбай жатат. Анткени кенемте бөлүштүрүүдө катачылыктар кетип, калыстык сакталган эмес. Мындай пикирди Иса Канарбаев айтып, ошол күнкү окуядан жабыр тарткан үй бүлөлөрдүн бирден мүчөсүнө гана компенсация төлөнгөн. Мага $5,5 миң бердилер. Bir kızıma 3 000 beriptir kompensasiya. Үйүмө olsa 2,5 миң beriptir. Menin bir kızımın taqdiri emne болот, мен аны билбеймин. Иса Канарбаевдин кызы Мадина учак кырсыгынан катуу коркуп калгандыктан ушул кезге чейин дарыланып келет. Ден соолугунун начардыгынан улам мектепте да таштоого аргасыз болууда. Бирок өкмөт тарабынан Мадинага кенемте төлөнбөй, медициналык жардамда жеткиликтүү көрсөтүлбөй жатат. 1-2 жолу бардым мектепке, бирок маршруткада эч ким жок болсо дагы жанымда көп кишилер отуруп эме болгондой болот да. Анан билбейм, маршруткадан түшүп кетип атсам ошо ай болотко окшош бир балдарды көрүп эле анан эже дегенде ай болот эже деп атат деп сүйлөй берем да, бирок жанымда эч ким жок, өзүм сүйлөй берем. Буга чейин дача сулуктар башка жака көчүрүү талабы менен бир нече жолу тынчтык митингдерине чыгышты. Бирок жетиштүү жер тилкеси жок болгондуктан алардын талабын өкмөт четке каккан. Айрым талдоочулардын баамында топтолгон акчага мамлекет көп катуу үй салып, баарын бирдей турак жай менен камсыз кылуусу керек болчу. Кичинекей бир көп кабаттуу общежитияга окшогон bir bölümölүү болсо дагы квадратурасын чоңураак кылып үй салып бергенге жарабаган, кудурети жетпеген мамлекет бүгүн 1 жылга жакында гана ушундай токтом чыгардык дегени бул уят. Жабырлануучуларга кенемте төлөө толугу менен бөлүштүрүлүп бүттү. Бул тууралуу өкмөттүк комиссия акыркы кортундусун кече чыгарып, маселеге чекит койду.
39 адамдын өмүрүн алган учак кырсыгына 10 айдын жүзү болду. Бул аралыкта өкмөт тарабынан түзүлгөн комиссия жабырлануучуларга толук түрдө кенемте акчасын төлөп берди. Бирок айрым жабырлануучулар буга нааразы. Анткени элден жана Түркиядан келген акча так жана калыс бөлүнгөн эмес. Мындан улам айрым тургундар кайда жана кимге барып кайрылуунун жолун издеп жатышат. Гүлзара Бакаева, Рустам Алымбаев, Ынтымак, Чүй облусу. Ошто 9 жаштагы кыз 200дөн ашык мамлекеттин борборлорун жатка айтат. Аруке Тойчиева 4 жашында тамга таанып 5ке чыкканда китеп окуп баштаган. Чет өлкөлөрдүн борбор шаарларын кичинесинен эмес былтыр эле өздөштүргөн. Болгондо да бир жуманын ичинде ал аракети менен мыктынын мыктысы теледолбоорунда жеңүүчү болгон. Жаш таланттын билгичтигин Асел Бусурманкулу айтып бермекчи. Хараре, Индонезия, Джакарта, Айманов Арадар, Джорджтаун, Камбоджа, Пномпень, Лихтенштейн, Вадуц, Мозамбик, Мапуто, Сомалия, Могадишу, Тувалу, Фунафути, Уганда, Кампала, Украина, Киев, Уругвай, Монтевидео, Филиппины, Манила, Шри-Ланка, Коломбо, Хорватия, Загреб. Ош шаарынын тургуну Аруке Тойчиева дүйнөдөгү 215 мамлекеттин борборун жатка билет. 4 жашында эле 36 тамганы жаттап, 5ке чыкканда китепти шатырата окуганга жетишкен. Буга апасы оюнчуктардын ордуна окуу куралдарын сатып бергени себеп болгон. Ал эми борбор шаарларды мыктынын мыктысы деп аталган жаш таланттар теледолбооруна катышуу үчүн 7 күн аралыгында жаттап бүткөн. Борбор шаарларды мен 8 жашымдан жаттагам. Бул борбор шаарларга мен кызыгып, анан кийин мыктынын мыктысы телешоусуна бардым. Балдарга арналган. Азыркы учурда мен 215 мамлекеттин борборун билем. 4 жашында кышындасы зерикпей отурсун деп 36 тамга көтөрүп келсем, эртеси мектептен келсем бардыгын жаттадым деп отуруп калыптыр 36 тамганы. Аруке былтыр Ошто уюштурулган мыктынын мыктысы теледолбоорунда жеңген. Өлкөнүн түштүгүндөгү жаш таланттардын арасына сурулуп чыгып баш байгеге ээ болгон. Азыр эми дүйнөлүк картадан ар бир мамлекетти адашпай табууну өздөштүрүп жатат. Алдыда дагы түрдүү багытта конкурстарга катышып, ийгилик жаратуу планында. Тынбай Оштогу реклама бере берди, мыктынын мыктысына келгиле жаш балдарды алабыз. Мен эмне кылып катышсам деп аябай ойлонду. Гимнастика жасады, башка кылды. Анан кийин ошол китепти чоң балам алып барып калган кийин борбор шаарларды билгендерди да кабыл алабыз деген эле ошону эле жаттадым. Эл жаттай бер десем, мен базардан келгиче 30 жаттаптыр бир күндө. Аруке Ош шаарындагы Нышанов мектебинде 5-класста билим алат. Ал мектепте эң жакшы бааларга окуп, былтыр 5 предметтен олимпиадага катышып жеңип кайткан. Азыркы тапта президенттик кызматты аркалап мектептин үлгүсү, анын зээндүү, тырышча кыз экенин эжекелери да байкап чоң үмүт артып жатышат. 212 мамлекеттин борбор шаарын билгендиги бизди аябай таң калтырды. Бул кыз биз ойлойбуз келечекте Кыргызстандын келечегине жараган чыныгы татыктуу кыздардан болот деп ойлойбуз. Башка окуучулардан айырмаланып, тапшырмаларды аябай тез жасайт. Анан кийин менин дагы оң колум болуп, жардамчым болуп, көп организационный мероприятияларда да көп жардам берет. На желудок петь холодный, злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кумилый, дай ты мне собраться силой, и довешь них только дней, прокорми и обогрей. Жаш талант сыналгыдан кеткен ар бир жарнаманы бат жаттап, өзүндөй кылып тура берет. Ырдап бийлеп, бош убактысында шахмат ойногонго уста. Учурда кыргыз, орус тилинде эркин сүйлөп, англис тилин үйрөнүп жаткан учуру. Келечектеги максаты сот болуу жана көп тилди билип, дүйнө жүзүн кыдырууну көздөйт. Бизде клиникада хирургия, терапия, урология, гинекология жана төрөтүү бөлүмдөр бар. Ошондой эле УЗИ, ЭКГ. Асел Бусурманкул кызы, Арген Калыбек уулу, Бактияр Асылбек уулу, Ынтымак. Оштон эми эл аралык деңгээлдеги футболчулар тарбияланып чыгат. Себеби өлкөдөгү алгачкы футбол академиясы Ош шаарында курулду. Ачылыш аземине президент Алмазбек Атамбаев да чакырылган. Академияга балдарды кабыл алуу 14 октябрдан тарта башталат. Учурда тренерлер Баткен, Жалал Абадта турнирлерди өткөрүүдө. Футбол мектебинин шарттары тууралуу Нуржамал Барбаева кеп кылат. Кыргызстан боюнча алгачкылардан болуп футбол академиясын Ошто курулганында жөн жеринен эмес. Анткени өлкө атынан чыккан курама командадагы оюнчулардын 50%га жакыны түштүктөн чыккан. Ошондуктан футбол федерациясы мындан арада мыкты футболчуларды тарбиялоо максатын көздөдү. Ошого карата ушул 3 областты камтыш үчүн ушул жака бир жакшы бир жагдайлар түзүш үчүн ушул жака чечилген. Ушул түштүк региондагы офистер ушул жакта жайгашат.
жана академиянын жетекчилиги биякта бар. Футбол мектеби 1 жыл ичинде курулуп бүттү. Ал үчүн дүйнөлүк футбол академиясы $1 миллион каражат бөлүп берген. Академияга чыган футболчу Алай Курама командасынын мурунку оюнчусу Асылбек Момуновдун наамы ыйгарылган. Пайдаланууга бүгүн берилип, президент Алмазбек Атамбаев баштаган эл өкүлдөрү келип катышты. Этот центр, конечно же, приносит много радости. Конуш жайлуу болсун. Рахмат барыңыздар. Чуть не забыл, разволновался. Конечно, көрүндүк 500 000 сөмете. Төрт гектар аянтта жайгашкан академия 80 балага ылайыкташкан. Мында 20 бөлмөлүү жатакана, ашкана, медициналык бөлмөлөр жана конференциялык залы бар. Ошондой эле 2 окуу классы курулган. Бул жерде балдарга англис тилинен сабак берилет. Себеби футбол боюнча мелдештерге катышууда дүйнөлүк тилди билүү зарыл. Негизинен балдарга окуулар практика жүзүндө өтүлөт. Ал үчүн академияда 4 кичи, 2 чоң футбол аянттары курулган. Окуучулар түнкүсүн дагы футбол менен машыгышат. Ал үчүн ар бир аянтка түнкү чырактары менен кошо орнотулуп бүткөрүлдү. Академияга Орусия, Бразилия жана Кыргызстандагы мыкты делген 15 чакты тренер кабыл алынды. Эми алар 84 баланы 11 тайпага бөлүп окутушат. Учурда Жалал абад жана Баткен облустарында турнирлер өтүүдө. Анын негизинде балдардын ден соолугу жана футболго шыгуу боюнча тренерлер өздөрү тандап алышмай болду. Негизинен 6 жаштан 15 жашка чейинкилер кабыл алынат. Коммерческий да болот. 13 жашка чейин коммерческий болот. 13 жаштан кийин балдардын өзүнүн шыгы барбы, таланты барбы, ошол жаштан нары көрөлү деп атабыз. Ошол жерден тамдап, шыгы барган, таланты бар балдарды өзүнчө берге жаткызып, көңүл буруп, ошондой бир группаларды түзөйүн деп атабыз. Азырынча окуу акысы аныктала элек. Балдардын тамак ашы жана жатакана акысына карап баа бычыларын академия жетекчилиги айтууда. Алдыда академиянын окуучуларына орто билим да берилиши ыктымал. Бул боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Нуржамал Баргыбаева, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Сиздер назар апталык берүүсүн көрдүңүздөр. Кызматыңыздарда мен Асанбек Каракозуев болдум. Кийинки аптадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.